Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш-аракеттеринин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВК Кул программасы. Студияда мен Каныбек Санкарай, саламатсыздарбы? Көпкө узаган тыныгуудан кийин ТВК Кул көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Жана биздин жаңы сезондогу алгачкы программабыз Ысык көлдөн башталды. Каракол шаарынын тартип сакчылары менен бирге өткөн иш учурунан биздин кабарчыбыздын материалы назарыңыздарда. Каракол шаарынын жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери ишин баштап эле. Каракол шаарынын борборундагы светофорго баш ийбеген айдоочуну токтотушту. Айдоочусу эмнеге кызыл түскө өтүп кеткенин өзү да ойлонуп кетип түшүнбөй калганын айтып, документтерин протокол толтурууга тапшырып берди. Болгону бул тартип бузуу кайсы бирине болуп калат деп сурады. Светофорго баш ийбеген учурлар Каракол шаарында көнүмүш адаттай. Анткени бирине протокол толтуруп бүткүчө экинчиси тартип бузуп келди. Бирок биринчисинде болуп мойнуна алгысы келбей, айтышып көрүп баратып, кечирим сурады. Арасында каршы жолго чыгып айдаганды сүйгөндөр кездешип жатышты. Алардын бири мынтип тартип сакчылардын турганын көрсө да, маңдайынан каршы жолго чыгып, кош сызыкты дагы көзгө илбей жергиликтүү ири соода түйүнүнүн алдына келип токтоду. Бул айдоочунун документтерин алгыча экинчи унаа тартип бузуп, тартип сакчы алаксып жатканда кетип калайын деди окшойт. Бирок биздин чыгармачыл топ кетпей туруңуз деп суранып, токтотууга аргасыз болду. Документтер берип анан текшерип алып анан барып. Временный экен да? Станька. Каршы жол менен келип, анан каршы жол менен кетип калгысы келген айдоочунун айдоочулук көлүгү да убактылуу экен. Буга чейин тартип бузуп, анысынын айыбын төлөбөй, экинчи ирет тартип бузгандыгы үчүн унаасы айыпына токтотуучу жайына камалды. Светофордун уруксат бербеген түсүнө жолдо бараткан унааларды буйтап, кооптуу жагдай жаратып өтүп бараткан Toyota East үлгүсүндөгү унааны тартип сакчылары алыстан көрүштү. Андыктан унааларына отуруп, ошол замат аркасынан түшүштү. Ким истемейт кыздар? Бул унаа тойго шашып бараткандардан экен. Жергиликтүү тойканалардын алдына токтоп, айдоочусу түшүп жаткан жеринен экипаж жетип келди. Унаасын ачык бойдон калтырып кетип калган айдоочуну бир аз күтүп келбеген соң мамлекеттик номурун чечип жатканда алыстан карап турганы басып келди. Келатпайбы, турабы? Жок, урушкан жок, келатпайт экен. Бала келатпайт, чыгып отур. Жок, дүкүлдүү эле бай. Сенин машинаңбы? Сеники эмес да, туурабы? Сеники болбогондо акырын айтыш керек. Жок, мен чакырып келдим, мен чакырып келатпаймынбы? Сен билбейм дедиң мага. Мен эмесмин бай деди, туурабы? Мен жок, мен мындан да сурайм сага. Сен бияктан келдиң, туурабы? Такпа. Кызылдан өтүп кетти бай. Балдар да барды. Штрафын төлөп берем. Болсун, унчукпай эле жүрүшөт. Мен протокол берсем, правосы менен айдоочулук төлөмөйм, машинаны.
Кімнің машинасы? Сіздікі? Жоқ, мына протокол түзіледі. Протокол түзіледі, штраф, иә? Қанша болды? Мына бұл бала өтіп кетті. Чоң кылмыш болгонсуп тегерете чогулуп алган элдерди ичкери кирип айдоочусу эле калсын деп тартип сакчылар протоколун толтуруп башташты. Адлет аттуу айдоочусу аны менен таанышкан соң колун коюп жатса досторубу же туугандарыбы иши кылып жаш балдардын бири келип чоңдугун көрсөткүсү келди. Арасынан акыл эстөөлөрү анан анысын ичкери ээрчитип кетишти. Эбетесин жакшылап машинасын кошуп туруп. Эмне болгон жаш болот экен? Төшүн кагып чыккан бала анан бат эле башын жерге салып досторунун коштоосунда кетип калды. Ал эми инспекторлор иштерин улантышып, тийиштүү документтери жок унаасын башкарып жүргөн айдоочуну кармашты. Давайте сейчас привезу документы. Вот так делайте. С машины выйдите, пожалуйста. Правило. Пункт 2.1.1. Потребования инспектора должны были указать водительское удостоверение, свидетельство о регистрации данного транспортного средства. Если нет, то мы имеем право вашу машину на штраф ставим. Завтра утром приедете вместе с водительским удостоверением, вместе с регистратором. Документтери жок болгон унаанын айдоочусун жанына отургузуп алып, инспектор айыпына токтотуучу жайын көздөй айдады. Ичкери кирген соң анан унаасынын алдында да тартипке ылайык келбеген кошумча жарык бергич бар экенин көрүштү. Протокол толтуруп бүткөн соң кайра жолго чыккан экипаждын текшерүүгө токтоткон унаасы баш ийбей кетип калды. Аркасынан түшкөн тартип сакчылар алыс кетирбей жетип токтотушту. Шашотсаңыз тоқтап қойып тұрып айтып қойыңыз. Шашот Айдоочу байкеге ордун тартипти түшүндүрүп беришти. Тартип сакчылардын буйругуна баш ийбегендик, бул да тартип бузууга тете экенин айтып, протокол түзүп кой беришти. Ой, я вот сумку этот одевал сегодня целый, сейчас скинул, вот резко выехал. Бул айдоочудагы документи жок. Унаасын башкарып жүргөн инспекторлордун бири тийиштүү жайга алып кетип жатса дагы бир унаа токтотулуп, ал дагы документи жок экени аныкталды. Андыктан экөөнүн тең ээрчитип, айыпына токтотуучу жайына камаганын жөнөштү. Документ, пожалуйста. Что случилось? А что фары не включили? Фары? Водительское удостоверение. Могу? Так вот, я сейчас стремление у вас едет. Так, 100 Тем более у вас машина без госномера. 100 пожалуйста. Бул жүк ташуучу унааны киргизип камап, экинчисин экинчи унаа токтотуучу жайына киргизишти. Ичкери кирген соң алгач унчукпаган айдоочунун үнү чыга баштады. Камерага тартпа деп анысы ишке ашпай. Анан тымызын көчөнү көздөй чыгып кетип калуу аракетин көрдү. Ой, все, снимайте. Это, ты подожди, глаза не снимай, Костя. Слышь?
тебе говорю, глаза не снимай, брат. Так, чуть сторонку убери просто, я тебе говорю. Бери просто. Не, он глаза снимает, слепит, ты что есть? А? Может, это сейчас документы привезу, сейчас, подождите. Документы сейчас привезу. Председателя протокол составляйте. Что уже не пускает документы, вот, блин. Вот сен уақыт алып. Да мне как сейчас без машины, что, братан? Пойдем, Джурбек. Алло. На салон ойдойсыз. Вот эти тоже, бля, снимают. Откуда вы взяли себе вообще? Откуда нарисовали? С МТС нарисовались. Не, понятно дело, ну что? Да. Жүр, пакет. Да из-за тебя, блин. Алдыда жол эрежелерине арналган чакан видеороликти сунуштайбыз. Бишкек шаары боюнча азыр эң көйгөйлүү маселе бул жол тыгындарын азайтуу маселеси болуп атат. Жол көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан биз шаардын көп жерлерин изилдеп чыгып, ушу Акунбаева көчөсүнүн менен Курманжанатка көчөсүнүн кезилишине эл аралык стандарттагы жаңы жол эрежесин кирдик. Бул укмада ар бир айлампага келген айдоочу айлампанын кире беришинде жол бер деген белги турат. Айлампанын кире беришине кирип токтойт дагы ичиндеги жүргөн транспорт каражаттарын кой берет. Ал эми айлампанын ичиндеги жүргөн транспорт каражаттары бул негизги жол деп саналат. Бул жаңы киргизилип жаткан эреже боюнча айлампа жол. Айлампанын ичине кирген унаа негизги болуп эсептелет. Айлампага кире элек автотранспорт экинчи даражадагы унаа болуп саналат. Андан тышкары, айлампага киргенден кийин оң тарабы эмес, сол тарап негизги болуп калат. Буга кошумча, айлампага кирип жатканда же чыгып жатканда жөө жүргүнчүнү өткөрүү шарт. Бул унаа айлампага кирердин алдында солго бурулам деп, сол жарыгын жандырды. Бул туура эмес. Себеби аталган унаа кайсыл көчөдөн бурулуп кетери белгисиз бойдон калды. Ал эми бул учурда унаа айлампага кирип жатып эч бир жарыкты иштеткен жок. Бул туура. Себеби ал айлампага кирип жатканы бардык айдоочуларга белгилүү. Эгерде айлампадан чыгам десе, алдын ала оң чырагын жандырып, айдоочуларга ушул кесилиштен чыгаарын тастыктап чыгып кетет. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.